Тыларыбыз көп бизде. Кыргыз элинде ушунчалык элим мекеним деп сайрап жүргөн азаматтарыбызды көбүрөөк сындырып коюп жатабыз. Мен дайым ушуну айтып жаман көрүнөм, айланайындар. Ай, өзүңдүн дейт. Бул менин сөзүм эмес. Өз баатырларыңды кортутсаң дейт. Бөлөк элдин иттерине кор болуп каласың дейт. Абайла деп атат. Мына ошон үчүн мен айланайындар элден тилейт элем. Чын эле адабияттан окуп, же бир дастандардан айта бербей кечке маңдайыбызда жүргөн, кашыбызда жүргөн, катар жүргөн ушул мына 30 жылдын аралыгында мекенибиз үчүн жаманбы жакшыбы жыгылган сайын туруп элим деп аткан азаматтарыбызды биз барктап алышыбыз керек. Мен ушундай айтат элем да, мыкты баатырларыбыз бар. Мына ошол эле Мадумаров деген бир азаматыбыз бар. Мен саясий айдыңда ушул балага акыркы мезгилдерде мындай бизкилер айтат, там бердим деп. Ушул азаматты дагы бир кадырын билбейбиз го. Кыргызым деген кандай бир жарык чолпонубуз. Мен ушинтип айтат элем. Мисал келтирип атам да, андай азаматтарыбыз көп. Атахан Мадумаровду сыйлайм, мисалы үчүн өтө чечен, анан мындай бир тазалыгы менен. Тазалык дегенде уурдап алган, жеп алганда эч качан жабышкан эмес да, болгон эле жана каптап келип, ошо жанагы жогорку кеңеште чаптайбыз деп эле ошону кылчу болгон. Бирок ошол эле убакта кээ бир адамдар бар, урматтуу бир туугандар, булар жана орозо битирип берип атканда санап бербейт. Көбүн берет. Ушул Мадумаров, жаман элдин баары жаман көргөн Мадумаров, анан элдин баары жакшы көргөн Мадумаров. Ошол Мадумаров бир жолу келип атат дагы, анан баласы орозо битирип келген мешитке келди. Жазып койгонбуз 32 сом буудайдан, 22 сом арпадан, анан 600 сом курмадан бир некеден десек айтат, ата канча беребиз деди, балам биз курманыкын беребиз деп, эң чоңун алып ошону берди атат да. Анткени ал Мадумаров. Аны биз урдап алганын көргөн жокпуз, жеп алганын көргөн жокпуз. Только тилинен баары коркобуз, тили аныкы жанагыдай 1000 автоматтан күчтүү мисалы үчүн да. Бирок ошондо мен айттым, дедим, балам бизге болбойт, анткени бул аты Мадумаров, урматтуу бир тууганым. Алхамдулилlah намаз окуп атат. Намаз окуган мусулмандарды биз мактасак, иншалла жакшы жараша бере турган болот. Ошол сыяктуу ар бир адам өзүнүн кадыр барына жараша. Мына бул Адахам Кимсанбаевич Мадумаров биз экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Мен бул жигитти аябай жакшы билем. Абдан патриот жигит. Кыргыз эли жери дегенде жанын берген жигиттерибиздин бири да. Мына экөөбүз көп сүйлөшөбүз эл жөнүндө. Бул ушунчалык тарыхты да кыйын билген жигит, экономиканы да түшүнгөн жигит, маданият, адабият, искусствону да ушунчалык терең түшүнгөн жигит да. Жан дүйнөсүнө бүт ошолордун баарын батырып алган жигит да. Мындайча айтканда, мунун бир кичинекей муштумда болгон жүрөгүнө ала тоону батырып алган жигит. Кыргыз деген улуу журтту батырып алган жигит да. Атахан Мадумаров башкаларга караганда эң принципиалдуулугун көрсөтөт. Мен Атахан Мадумаров менен экөөбүз мындай бири-бирибиз менен ымала келип сүйлөшпөгөнү менен, бирок бири-бирибизди мындай бир аз жактырбаган кишилерденбиз деп ойлойм да, өзүм. Ал деле ушул ойдо болуш керек. Бирок анын кылган жумушун караңыздар. Депутатка партиялар өтүп алып, кылбаган жумушту Атахан Мадумаров жалгыз өзү жүрүп кылып жатат. Эч кандай трибунасы жок, эч кандай анын тартып аткан телевидениеси жок. Элдин үнүн жеткизип, мандатсыз эң мактанычтуу жумуш кылып аткан кишиге эмне деп айтасың? Анын азыр эч бир бийлиги жок, мен мисалы сындагыдай аны. Ал эч бир досторун кызматка коюп аткан жок. Ал бирөөнүн колун бутун толгоп, Конституциянын долбоорун түнү менен жастырып, ашыгып бараткан жок. Ал бүгүн бир нерсени сүйлөп эртең чыгып башка нерсени сүйлөп аткан жок. Ал моментип ортодогу биздин өкмөттү, мамлекеттеги абалы орлошуп бараткан жок. Ар бир жерде ар ким топтошкон уюм баса калып, бирөөнүн үйүнүн эшигин алып келип, офисин алды эшикти каккылап аткан жок да. Ал эмнени кылып атат? Ал кайта баягыдай эле өзүнүн күчүнө ишенип, кайрат менен күрөшкө аттанып баратат. Бул кишиге эмне деп айтабыз азыр? Президент болуп, ошол президент болгондон кийин ал ишемдик чийкилик кетип атса, андай айтыш керек да. Азыр эмнени айтабыз ал кишиге? Мен ушул жана саясатчылар ар кандай бир кызыкчылыктар үчүн да бирин-бирин каралап, анан бирин-бирин чыккынчыга теңегенде маданияттуулуктун дагы абырдын дагы чегинен чыгып кеткенде караман чыгарышмын. Анан ушул Мадумаровду тиги жер саткан дегенге мен деги эле кошулбайм. Анткени эми
чын эле да төбөбүздө баарыбыз да төбөбүздө Кудай карап турат да. Ошол киши колу таза адамдардын бири. Чын эле, чынында эле мээрим ошондой. Баягы бийликте канча жүрдү? 10-20 жылда 4 жолку депутат, 3 жолку, 5 жолку депутат болду. Андан кийин госсекретарь болду. Ал жакта жүрдү, бул жакта жүрдү. Бирок колу таза да. Анан ошол киши барып эле кантип эле барып эле мен койгула жерибизди алып койгула деп сатып ийсин. Сатып берди, антип каркыра боюнча казактарга сатып берди деди. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызы чыгылып жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, Мадымаров болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн Мадымаров бере берди, деп ызы чыгылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардыгы аралашат да. Бир эле мисал. Вот Атамбаев, Алмаз Атамбаев. Жанакы Чоркудан өткөн жолдор бар да, жолдор. Ол Баки учурунда келишим түзүшкөн. Бизге 3,5 километр узундугу менен жер беребиз, жол беребиз деп биз ага 20дан ашык километр 104 гектарды бергенбиз жанакы летти өткөргөнгө, алмашабыз деп. Алар салышты. Булар болсо дарактарды эгизишти дагы 3 жыл өткөндөн кийин кайтышпады, чуу чыгарышты. Аны чуу чыгарганда менин жакшы көргөн иним Адахан барды азерге. Адахан барып комиссия келгенде алар айтты, мына үй салынып калыптыр, дарактар өсүп калыптыр, онон көрө биз 275 метр белек деп колду койдуруштук меморандумга. Эми бүгүн ошол Адаханды баары күнөөлөп атпайбы? Адахандын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Себептен ал болгон меморандумга гана ошого муну кийин мыйзамдаштырган ким? Мен айтып берейин. Мыйзамдаштырып өкмөт токтомун киргизген Сулайманов Нурлан, министр транспорттан. Анан Чудинов премьер-министр. Анан биз революция болуп кетип, токтоп калгандан кийин Атамбаев премьер-министр болгондон кийин Атамбаев колду коюп ошону ратификацияга киргизип атпайбы? Дагы жакшы, мен комитеттин төрагасы болуп калып, мага келип түштү да карасам 5 колдой элебиз да. Ошол анан ал жерден чечип чыгады, бул кыргыздын улуттун кызыкчылыгына туура келбейт деп катуу мындай жазып берип койду эле, калып чыгарып алып туруп баарын урушуп, анан ошол бойдон токтоп калган болчу. Мына ушундай да өзүбүз, анан кийин бизде дагы бир жаман сапатыбыз бар экен. Ошол түшүнбөй башка адамдарды күнөөлөгөн бул жаман да.